Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен кайрадан биология сабагы. Бүгүнкү сабакка баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Эсиңерде болсо өткөн сабакта биз канаттуулардын көбөйүшү, өрчүшү, уялуусу жана балапан чыгаруусу деген теманы өткөнбүз. Анда үй тапшырмасын эске салуу максатында акыл чабуулу. Кайсы канаттуулар туруктуу жуптук түзүшөт? Жырткыч жана башка ири канаттуулар. Кайсы канаттуулардын жуптугу туруктуу болбойт? Майда канаттуулар, мисалы чымчык сымалдар, бактектер жуптугу бир сезон. Эмне үчүн ургачыларынын оң жагынын энелик бездери өрчүбөй редукцияланып кеткен? Куштун салмагын учууда жеңилдетет, ичке жумуртка түтүгү аркылуу бир гана жумуртка өтө алат. Канаттуулардын уясы кандай формаларда болот? Шар, чөйчөк, конус, эллипс сымал же сүйрө. Канаттуулардын жумурткасы кандай түзүлүштө? Катуу кабыгы, кабык астындагы чел, аба камерасы, белогу, жипчеси же халазасы, сарысынын чел кабыгы, сарысы жана түйүлдүк дискинен турат. Жөжөлүү канаттууларга мүнөздүү болгон белгилер кайсылар? Денеси мамык куш жүн менен капталып, көздөрү ачык болот. Уялуу балапандууларга мүнөздүү белгилер кайсылар? Алсыз, көздөрү жумук, кулак тешиктери жабык, жылаңач денеси сейрек түктөр менен капталган. Канаттуунун аты менен ал уя салган жерлерин жуптап жаз. Кыргоол — жердин бети, күкүк — уя салбайт, чабалекей — үйлөрдүн шыптары, дубалдары, тоңкулдак — дарактардын көңдөйүнө уя салышат. Суроолорго жооп тапкыла. Эмне себептен эски жумуртка сууга салынса, анын томпок жагы жогоруда болот? Канаттуулар уя салууда кандай факторлорду эске алышат? Суроолорго активдүү түрдө жооп бердиңер деген ишеничтемин. Анда бүгүнкү өтүлө турган жаңы тема канаттуулардын негизги түркүмдөрүнүн байырлоочу жерлери жана алардын жашоо тиричилиги деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер төмөндөгүдөй маалыматтарга ээ болосуңар. Канаттуулардын чоң түркүмгө кирүүчүлөрдүн негизги белгилери: кыр төштүүлөр чоң түркүмүнүн көп түрдүүлүгү, канаттуулардын байырлаган жери боюнча экологиялык топторго бөлүнүшү. Ышыктоо үчүн суроолор, анан жалпы сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Канаттуулар бардык континенттерде кеңири таралган, алар сууларды, саздарды, көлмөлөрдү, кургактыкты жана абаны өздөштүрүшкөн. Азыркы маалыматтар боюнча дүйнөдө канаттуулардын 11 миңдей түрлөрү кездешет, ал эми Кыргызстанда 390дон ашык түрлөрү белгилүү. Жер жүзүндө жашаган бардык канаттуулар 3 чоң түркүмгө биригет: пингвиндер же сүзүп жүрүүчүлөр, жалпак төштүүлөр же чуркап басып жүрүүчүлөр жана кыр төштүүлөр, учуп жүрүүчүлөр. Бул чоң түркүмдүн өкүлдөрү бири-биринен сырткы көрүнүшү, түзүлүштөрү, жашоо шарты, биологиялык жана экологиялык шарттары менен бири-биринен айырмаланып турат. Пингвиндер же сүзүп жүрүүчүлөр чоң түркүмү. Булар уча алышпайт, бирок активдүү сүзүүгө жөндөмдүү, жалпы 20га жакын түрлөрдөн турат. Куш жүндөрү абдан калың, алдыңкы канаттары калактарга айланып, океанда сүзүүгө ыңгайланган. Буту дулку боюнун арт жагында жайланышат, ошондуктан кургактыкта булар тик тура алышат. 4 манжалуу, бардыгы алдыга созулган, манжаларынын араларында жаргактары бар. Сөөктөрүндө аба көңдөйчөлөрү жана төштөрүндө кырлары болбойт. Өмүрүнүн көбүн сууда өткөрүшөт. Ургаачылары 1-2ге чейин жумуртка тууйт, балыктар жана сууда жашаган майда жаныбарлар менен азыктанат. Жалпак төштүүлөр же чуркап басып жүрүүчүлөр чоң түркүмү. Булардын өкүлдөрүнүн саны аз болуп, учуу жөндөмдүүлүгүн жоготкон. Буларга төө куштар, казуарлар, нанду, киви, эму кирет. Учпай калуусу канаттарынын өрчүбөй калышына алып келген. Төшүнүн кыры жана сөөктөрүнүн көңдөйлөрү болбойт, буттары жакшы өрчүгөн, 80% чөп менен азыктанат. Кыр төштүүлөр же учуп жүрүүчүлөр чоң түркүмү. Көпчүлүк түрү учууга жөндөмдүү, төш сөөктөрү жана анын кыры жакшы өрчүгөн, кыр төш сөөгүнө күчтүү өрчүгөн көкүрөк булчуңдары бекиген, сөөктөрү жеңил жана аба көңдөйчөлөрү бар. Кыр төштүүлөр чоң түркүмүнүн негизги түркүмдөрү болуп, кас сымалдар, кунас, турна, үкү сымалдар, тоңкулдактар, таранчы сымалдар, жырткыч канаттуулар жана тоок сымалдар түркүмдөрү кирет.
Канаттуулар жашаган жерине, уялоосу жана азыктануу мүнөзүнө жараша экологиялык топторго бөлүнөт. Биринчи ачык жердегилер, шалбаалар, чөлдөр, жарым чөлдөр, талааларда жашоочулар. Булар жерде уялашат жана азыктанышат. Алардын канаттары, буттары узун, күчтүү, мойну узун, алыска учуп жүрүүгө жөндөмдүү, сөөктөрү башкаларга караганда жеңил болот. Бул топко торгойлор, жылкы чычымчыктар, ызгыттар, турналар, безбелдектер, тоодактар, булдоруктар жана башкалар кирет. Экинчи токой канаттуулары. Бул топко көпчүлүк канаттуулар кирет. Алардын буттары кыска, кичине, куйрук канаттары узун, мойну көп билинбейт, башы анча чоң эмес. Бул топту ар кандай жырткыч куштар, мисалы кадимки күйкө, көкүк, теликуш, алагүү, сагызган жана тоок сымалдардын кээ бир түрлөрү, кыргоол, каракур жана башкалар түзөт. Үчүнчү саз жана суу жээгинде жашоочулар. Буттары жана мойну абдан узун болот. Алар жемин саздардан жана жээктерден таап жешет. Бул топко кунастар, кытандар, эчки маарактар, бир казандар, караказдар, маарактар, ызгыттар, тартакчулдуктар жана башкалар кирет. Төртүнчү сууларда, дарыяларда жана көлмөлөрдө жашоочулар. Тумшуктары күчтүү жана чоң, узун жана жазы болот. Буттарында терилүү жаргакчалары бар, жакшы сүзүшөт жана чумкушат. Куш жүндөрү калың, майланышып суудан сактайт. Бул топко Антарктидада гана кездешүүчү пингвиндер, каз сымалдардын көпчүлүк түрлөрү, каздар, өрдөктөр, аккуулар жана башкалар кирет. Бешинчи бийик тоолордун канаттуулары. Бул топко негизинен тоолуу куштар кирет. Алардын көпчүлүгүн ак кажыр, бүркүт, көк кажыр, тас кара жана куумай жана башка жырткыч куштар түзөт. Тоок сымалдардан улар, таранчы сымалдуулардан бир топ түрлөр кирет. Алар сары жана кызыл тумшук чөкөтаандар, кузгун, Гималай жана тоо мукамы, мукурлар, чакчагайлар жана башка. Ак боор жана кара карлыгачтар, зоо чабалекейи, тоо жана зоо думбулдар, зоо көгүчкөндөрү жана башка. Булар зоокаларда уялашат. Булардын арасында абдан тез учуучулары дагы бар. Алсак, бүркүт, ак боор жана кара карлыгачтар. Маданий ландшафттын жана шаар канаттуулары. Тема силерге түшүнүктүү болгон болсо, суроолорго жооп берип көргүлө. Канаттуулардын жер бетинде кеңири таралышы эмнеге байланыштуу? Канаттуулар канча чоң түркүмгө бөлүнөт? Алардын негизги белгилери кайсылар? Байырлоочу жерлери боюнча кандай экологиялык топтору бар? Канаттууларды кайсы белгилери боюнча экологиялык топторго киргизишет? Байкоо жүргүзүү. Шаарда, айыл кыштактарда кездешкен канаттууларга байкоо жүргүзүп, аларды экологиялык топторго бөлүп чыккыла. Демек, жер жүзүндө жашаган бардык канаттуулар 3 чоң түркүмгө биригет. Пингвиндер, жалпак төштүүлөр, кыр төштүүлөр. Бул чоң түркүмдүн өкүлдөрү бири-биринен сырткы көрүнүштөрү, түзүлүшү, жашоо шарттары, биологиялык жана экологиялык жактан айырмаланып турушат. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Үй тапшырмасын алып алгыла. Китебиңерде 48 параграф канаттуулардын негизги түркүмдөрүнүн байырлоочу жерлери жана алардын жашоо тиричилиги жөнүндө окуп келесиңер. Кыргызстандын 7 дубанында байырлап жашаган канаттуулар жөнүндө баяндама жазып келесиңер. Кийинки сабактан учурашканча сак саламатта тургула.